Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсызбар угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайтиманова тааныштырам. Баткен жана Исфара район башчылары жолугушту. Баткен району Кызыл Бел өткөрмө бекетинде район акими Учкунбек Журбаев баш болгон делегация Тажикстандын Исфара районунун төрагасы Бахадурзода жетектеген делегация менен жолугушту. Бул тууралуу райондук бийликтен кабарлашты. Маалыматка ылайык, жолугушуунун максаты чек аралаш аймактарда коомдук саясий абалды туруктуу кармоо, ошондой эле чек ара укуктук тартип күндөлүк жашоодо болуп жаткан маселелер туурасында сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Буга кошумча эки элди түрдүү провокациялык чакырыктарга алдырбоо маселелери каралып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен чек аралаш аймактарда эки тараптуу туруктуулукту сактоо жактары каралды. Учурда Баткен район аймагында коомдук саясий абал тынч. Баткенде бир жылдан бери алдап жүргөн 25 жаштагы жаран кармалды. Баткенде бир жылдан бери алдап жүргөн Жалал облусунун Базар Коргон районунун 25 жаштагы тургуну кармалды. Бул тууралуу облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, кармалган жаран Баткенде Кызыл Жол кварталынын 35 жаштагы тургунунун Opel Astra үлгүсүндөгү автоунаасын 140 000 сомго баалап, 3 ай ичинде акчаңды берем деп өткөн жылдын 7 майынан бери качып жүргөн. Натыйжада издөөдө жүргөн жаран Бишкек шаарынан кармалып, Баткен шаарына алынып келди. Бул факты жазык кодексинин алдамчылык беренеси менен катталып, кармалган жаран убактылуу кармоо жайына киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Баткенде жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрү кароо сынагынын облустук туру өттү. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалымат катчысы билдирди. Маалыматка ылайык, сынактын башкы максаты балдардын жол кырсыгынан алдын алуу боюнча иштерди жакшыртууга багытталды. Ал эми аталган сынакка жалпы 6 команда атташып, район шаарлардан келген 15 жашка чейинки окуучулар катышты. Сынак жыйынтыгында биринчи орунду Баткен шаарындагы Жомарт Бокунбаев атындагы орто мектебинин Светофор командасы, экинчи орунду Сүлүктүнөн келген номер 2 Токтогул атындагы техникалык лицейинин Жоламан командасы, үчүнчү орунду Исхак Раззаков шаарынан келген Жапаров орто мектебинин Бөрү командасы багындырды. Ошондой эле облустук милициянын кызматкерлери тарабынан номинацияларга ээ болгон командалар ардак грамоталар, мактоо байракчалары жана баалуу белектер менен сыйланышты. Баткенде 60 үй сел коркунучунан корголууда. Баткенде 60 турак үй сел коркунучунан корголууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, атайын алдын алуу жана кесепеттерди жоюу ишмерчеминин негизинде Баткен районунун Карабулак айылында 1700 метрлик сай ичи тазаланууда. Сайды тазалоо иштерине өзгөчө кырдаалдар министрлигинен бульдозер техникасы тартылып, учурда тазалоо иштери аяктоо алдында турат. Аталган участкадагы тазалоо иштери бүтсө, Карабулак айылындагы 60 турак үй 1500 метр ички чарбалык жана 2000 метр ички чарбалык жол кооптуулугунан корголот. Баткенде кызмат учурунда каза болгон кызматкерлер эскерилди. Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын өздүк курамы жетекчилиги менен биргеликте кызмат учурунда каза болгон 19 кызматкерлерди эскеришти. Бул тууралуу облустук бийликтен кабарлашты. Маалыматка ылайык, эскерүүгө кызмат учурунда каза болгон кызматкерлердин үй бүлөлөрү, жакындары, ички иштер органдарынын ардагерлери жана облустук казыяттын өкүлү катышты. Ошондой эле облустук милициянын полковниги Улан Жукенов кызмат учурунда каза болгон кесиптештердин ар биринин өз тагдыры, өз эркиндиги бардыгын, тартип үчүн кан жанын аябай кызмат кылышканын, алардын эрдиги дайыма эсибизде каларын айтты. Ал эми кызмат учурунда каза болгондордун ысымы көчөлөргө, айылдык милиция бөлүмдөрүнө ыйгарылган. Эске салсак, Баткен облустук ички иштер башкармалыгы 1999-жылы түптөлгөн. Раззаков шаарында коопсуз өлкө-туруктуу келечек аттуу форум өттү. Бүгүн Раззаков шаарында өспүрүмдөрдүн коопсуздугун колго алган райондук деңгээлде форум өттү. Бул тууралуу облустук бийликтен кабарлашты. Маалыматка ылайык, бул иш-чарага Лейлек районунун жетекчилиги тарабынан демилгеленген. Форумда негизинен 4 маселе укук бузуулардын алдын алуунун негиздери, акыркы коңгуроо, 1-июнь балдарды коргоо күнү жана июнь айында өтө турган мусулмандардын майрамы Курман айт күнүнө карата алдын ала иш-чаралар бекитилди. Ошондой эле жайкы туристтик мезгил 2024-жылга өткөрүүгө карата туристтик фирмалар менен жол кырсыктарын алдын алууга багытталган жол кошуу иш-чаралардын жергиликтүү бийлик менен биргеликте уюштуруу каралды. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.